Sırayla verdim bizga. Jön эле кагазды берди. Канчага баасы? 1800. 1800 сом. Siz aldınız mı ПЦР тест? Aldım mı? Kaçaga satып aldınız? Rica. Бирок лабораторияга барбадыңыз, же бардыңызбы? Барбай эле 1,5 алдыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Ошон менен бирликте сыртта иштеп жүргөн, Москвада Россиянын кайсы булуңмушунда иштеп жүргөн мекендештер. Бүгүнкү 1 май эл аралык эмгекчилердин майрамы. Барыңыздар майрамыңыздар менен жалпыбыз эмгектенип жүрөбүз дегендей, ким кандай жумушта болбосун. Бүгүн ушул ПЦР тест чокко чыгарылды. Министрлер кабинети тарабынан деди. Анан кече анча-мынча элди текшерип көрдү. Авиатрафик ички самолеттун ичинде учуп бараткандагы тейлөөсү аябай жакшы, бирок сырттагы мамилеси өтө мындай катуураак, мындай өтө эле мындай адамды кыжалат кылып коет экен. Мен өзүм байкап, өзүм көрдүм. Грубо отношение кылышат экен. Анан ПЦР тести бул жактан алдык. 1000 сомго жетпеген акча болду. Где-то 1000 сомго жакын. 960 сом ушундай болду. Анан аны жоготуп берип, кайра сумкаман таап алып, анан өттүм. Ал жака Москвага учуп баргандан кийин эч жерде бир врач текшерип же ПЦР тестиңиз барбы деген бир дагы болгон жок. Элдин баардыгы 300 адам самолеттон түшүп эле баарыбыз өтүп кеттик. Андай текшерүү болгон жок. Анан кайтып келетканымда ошол тааныштардан бирөө ПЦР тест алдыңыз 1,5 рубль деди. Мен лабораторияга барыш керекпиз десем, жөн эле сиздин телефонуңузга которуп коет деди. Анан бир жигит менен чалып сүйлөштүм. Мейли десем, сизге акысыз мени реклама кылып бериңиз деди. Ошол бекер мен WhatsApp'ыма сүрөт, ат фамилиямды жөнөттүм паспорт менен. Акысыз ошол ПЦР тесттин кагазын жөнөттү. Анан кичине кечигип учпай калдык. Ошентип анан кийин 11 саат, 12 саат опоздание болуп, кечигип бир белгилүү себептер менен. Анан ошол видеону тартышка туура келди. Мындай айтканда, жөн койгондо бул токтобойт эле. Мүмкүн жаңы жылга чейин, мүмкүн кийинки жылга уланып кете беле. Мүмкүн күзгө чейин боло беле, муну Аллах билет. Жараткан билет. Бирок мен эсебим боюнча күндө Кыргызстан, Россия, Кыргызстан 3-4 миң адам учат экен да, общийчи. Ушунда 1,5 миң эле сомдон болгондо 1000 эле сомдон эсептелип 3-4 миллион сом бир топтун чөнтөгүнө кетип аткан. Ошо авиатрафиктерде иштегендердин ушунчалык элге күйүп текшерип аткандай бир таасир калтырбайды да. Мен байкап эле турдук дейм, биз жаш бала эмеспиз. Ошол себептен Россияда текшерген жок. Бул жерден 300 адам бир муштумдай болуп учуп кетип атканыңыздарда билиңиздер дагы ПЦР тести көрсөтпөй учсаңыздар 300 адамды учпайсыңар деп кое албай, жоогура алынгандан кийинчи, самолетко билет алынгандан кийин. Анан ал жактан түшкөндө текшербейт экен, ал жактан бул жака келгенде эч кандай текшерүү болбойт. Ошон үчүн туугандар мындай деп атат, тигиндей деп атат деп мен Instagram баракчама, Facebook'a, анан Telegram'да ошол каналга жазгандар бар. Москвадагы кыргыздар деген Telegram канал бар. Ошол жака биз видеону ким текшерген болсо, ким ошондой сураган болсо, видеого тартып, ушул биздин астына азыр ушул коюп коебуз. Комментарийге ссылкасын ошол жака жөнөтсөңүздөр болот. Ошо катталыңыздар, бул жерде көп маселелерди жолго салса болот. Ошон үчүн туугандар, бүгүн 1 май майрамыңыздар менен тест, ПЦР мындан кийин болбойт, алынбайт. Эми оору, шыпа бардыгы жараткандан, бул кагаздан эмес, ошон үчүн мына элдин бардыгы түшүнөт деп ойлойм. Элдин чөнтөгүнө бир аз болсо дагы пайда, соопчулук иш деп ойлойм. Ошон үчүн туугандар, баарыңыздар биригип ПЦР тести Россиядан Кыргызстанга, Кыргызстандан Россияга эч кандай албаңыздар, негиз жок. Рахмат, бирге болобуз.